Урматтуу туугандар, баарыңарга салам. Дагы деле силер менен ой бөлүшкүм келип атат. Баягы ой толгоо дегендей көөдөнгө батып кетип атат, батпай да кетип атат. Анан силер менен бөлүшпөсөм жүрөктү куйкалай атат да, ошо ойлорчу. Ошон үчүн бөлүшөйүн деп чечип атам да. Мына мен азыр байкасаңар могу жогорку кеңешке жалаң олигархтар бартат да. Олигархтарга ушул нерсеге мен каршымын да. Биздин олигархтардын көбү эле баягы совет ураганы, колхоз, совхоз, заводдорду талкалап, баняларды басып алып, приватизация кылып, көбүнчөсү ошентип байышкан да. Анын баарын баарыбыз билебиз. Өз күчү менен байыгандар ошол Табылды, Эгембердиев, ошо шороону казанга максым кайнатып бышырып байыган ошо Табылды эле болбосо, көбүнчөсүн жакшынакай эле билебиз да. Булар басып алып, уурдап, тоноп байышкандар да. Анан бул байлар, көбүнчөсү олигархтар азыр өзлөрүн кудай сезип калды да. Эч качан унутпайлы. Биз ошолордун магазинине барып, супермаркеттерине барып, алардын товарын биз сатып албасак, алар эч качан байыбайт да. Алардын ишканаларында биз жөнөкөй карапайым эл иштебесек, алар байыбайт эле. Ар бир байдын билебиз да, ар бир бай болгондо биз өзүбүздүн мээнетибизди, күчүбүздү кетирип, ошондо 1000 сом тапсак, жалпы мындай 1000 сом тапсак, ошо биздин 1000 сомубуздун болгону 200 сомун берет бизгечи. Калганы албай өзүнө прибылдеп алып калат да. Олигархтын байыган эсеби, алардын себеби ошондуктан да, жөнөкөй карапайым эл алардын услугаларын, алардын товарларын сатып алып, анан кийин ошо аркылуу байышат да. Ошондуктан олигархтар өзлөрүн бай сезишпесин, бай дейм да, тиги өзлөрүн кудай көрүшпөсүн да. Рузвельт айткан экен, саясатка эч качан байлар, олигархтар келбеш керек депчи. Анткени алар ойлогону болгону, алардын мүлкү, байлыгы, алардын акчасы. Алар эч качан элди ойлобойт. Мисалы, дүйнөлүк практикада мына Кытайды алсак, бир эле партия бар, коммунистический партия. Жалаң ушул башкаруучулары, булардын чиновниктери, булар элита да, мына элита деп тиги Кожобек өзүн элита деп атпайбы? Каяктан келген элита билбейм мен, ал эмне болуп элита болуп келген билбейм. Бирок чыныгы элиталар бул госуправлениядан, бул атасы баласына чейин булар болсо, мындай айтканда даярданып келет да, чиновниктер. Мисалы, мен ойлойм, Сапар Исаков ошондо элитага кирмек да, анткени анын жеке өзүнүн кандай бир байлыгы жок болчу да, башынан эле ошондой гос чиновник болуп келип атат да, мындай айтканда. Ошондуктан мен ойлойм, бул башкарууга чыныгы канда бар, ак сөөк деген, ак сөөк эч качан дайыма эле бай боло бербейт. Бийлер, кыргыздын бийлери мындай айтканда эл баккан да. Анан көп эле олигархтар эл баккан жок, алар өзлөрүнүн семьясы менен эле, туугандары менен чардап, көбүнчөсү даже туугандарын карашпайт. Бул Кытайда мисалы жалаң ошондой элита, бул госчиновниктер, булар болсо укум тукумдан келаткан элитада мындай ак сөөктөр башкарат да. Ошондуктан азыр Кытай миллиард долларлар проекттерге ишке ашырып, азыр алар чынында лидер болуп келишат да. Аябай өнүгүп атат Кытай азыркы убакта. Анан ушунчалык Кытайда миллионерлер көбөйүп кетиптир, аябай көп экен. Анан аларда саясатка барабыз десе, болгону эле 5% квота берип коюптур олигархтарга. Калганына жок, силер жарабайсыңар депчи. Анан ошо Рузвельт айтмакчы, олигархтар булар жарабайт. Анан экинчиси, азыр дагы бир Швециянын бир политиги айткан экен, эл начарлаганда жалпы мамлекетти туура эмес башкарганда акылдуу адамдар кете баштайт дейт.
Көбүнчөсү чын айтканда кетип атпайбы, көчүп кетип атат, Америкага кетип атат, Европага кетип атат. Кой балдардын келечеги жок болуп калды бул жерде депчи. Ошондо акылдуулар кеткенде жалаң ырчылар, артисттер, анан кийин спортсмендер келет дейт да. Туугандар, эми ошо ырчылар саясат деген бул эл башкаруу деген бул оңой нерсе эмес да, оңой нерсе эмес. Бул болсо өтө терең билим керек да. Экономиканы түшүнүш керек, жалпы элдин мүндөзүн түшүнүш керек. Мен сунуштайт элем, мына ар бир айылда элдин проблемасын чечип жүргөн адамдар бар. Алар азыркы убакта балким жөнөкөй эле местный кеңештин депутаттары чуркап, айылга суу киргизет, жолдорун жасап, тиги проектке, бул проектке чуркап жүрүшөт да. Ошондой проблема чече турган адамдар бар. Алар баары эле бай эмес, бирок алар проблема чечет да. Ошондой проблема чечкен адамдарды мен ойлойм да, жогорку кеңешке келип, ошол жерден мыйзам кабыл алыш керек да. Мыйзам эмнеге керек, туугандар? Ошол мыйзам олигархтардын интерестерин коргош үчүн эмес, жөнөкөй карапайым элдин мүндөзүн чечип, жөнөкөй карапайым элдин бизнесин жүргүзүп, жөнөкөй мен средний менен мелкий бизнести айтып атам да. Ошол проблемаларын чечиш үчүн мыйзам керек да. А биздин жогорку кеңешке келет жалаң олигархтар, өзлөрүнүн бизнес интерестерин коргойт, алар налог төлөшпөйт да, туугандар. Көбүнчөсү налогдон качышат. Ошондуктан туугандар, эгерде чыныгында элге күйгөн адамдар келишсе бизгечи жогорку кеңешке, чыныгында ошолор чуркайт эле да. Бизге чимкирик олигархтардын кереги жок эле. Алар бирөөсү чыгып сүйлөбөйт. Балыктай болуп мунчукпай отурушат. Мага тийбе, мен бизнесиме тийбе депчи сүйлөй албайт. Чыныгында андай чоң байлыгы жок адамдар, алар коркпойт, алар чыныгында эл үчүн сүйлөйт да. Ошондуктан туугандар карагыла, могу списоктарды карагыла өзүңөр. Кереги жок бизге артисттердин, алар тиги бизди эмне развлекать этмек беле, тиги эмеге барып алып. Анан мен байкап атам, тиги журналисттерден дагы, бывший журналисттерден да жакшы саясатчылар чыкпайт экен да, тилинен эле чаң чыгат. Мындай ишке келгенде, маселе чечкенге алардын терең мындай билими жок экен да, тилдеринен эле чаң чыгат. Ошондуктан туугандар жакшылап ойлонолу, карагыла, ошо эл арасы эми Кудайга шүгүр, кыргызым, абдан жакшы элбиз. Чын айтканда, баарын эле жаман дей берген боло бербейт. Жүрөгү таза эл, жөнөкөй карапайым элди айтып атам да, мен чоңдорун айткан жокмун. Жүрөгү таза. Мына азыркы акыркы убакта көрбөдүкпү? Өкмөт жардам бербей калганда эл чыкты го, жөнөкөй карапайым эл чыкты. Ошондуктан биздин элден айланса болот. Жанагы эме кылганда, пранк кылып, жөнөкөй мына карапайым элдерди кыдырып нан сураганда делечи бар го. Ошондо карасаң, ошо карапайымдар акыркы наны бир лепешка болсо жарым бергенге даяр да. Ошондой элибиз бар, Кудайга шүгүр. Ошон үчүн азыр деле Кудайдын көзү түз бизгечи. Кудайдын көзү түз. Кудайым буйруп, эгерде биз эл акча дей бербей, пейилибизди оңдосок, ниетибизди түздөсөк, Кудай деле берет бизге жакшы башчыны. Ошо туугандар.